капырлар бул дүйнөгө бир жаралдың колуңан келишинче бактылуу болуп калам десең бүт нерсени кылып көр деген эрежелери бар. Булар рахатты жүрөк менен эмес, көзү менен, ашказаны менен, жыныстык мүчөсү менен эмне оюна келсе ошону издешет булар. Ошонун баардыгы аягы түпкүрү келип жүрөккө тынчтыкты издешет. Бирок бул жүрөктөгү тынчтыкты бизге Аллах Таала берип койгон. Канча деген адамдарды көрөсүздөр. Миллиардер балдар азын өлүп калган, наркоман болуп кеткен, жашоодон түңүлүп ар кандай кайгыга батып кеткен. Адам не байлык жокпу, бийлик жок, бүт нерсе бар. Бирок жүрөктөрүндө тынчтык жок. Жүрөктөрүндө бейпилдик жок, токтук жок. Аллах Таала ал нерсени берген эмес жүрөккө. Канча деген мусулмандар бар, алхамдулилля, иман даамын таткандар. Көрсөң жүзүнөн жылмаюу, жүрөгүндө тынчтык. Ушуга кошумча эле дагы бир нерсе. Мусулман адам, дүйнөгө таанымал адамдардан, мейли ал капыр болсун, же фасик болсун, ошолордун жашоосуна терең кирип, ошолорду изилдеп, ошонун артынан кууп кетип дагы өзүндөгү бар нерсени жок болуп калышына, ошол нерсени жок деп сезип калышына себептердин бири таанымал адамдарды өмүр таржымалы менен кууп, ошонун жашоосун изилдеп жүрө берүү да. Себеби дегенде аларды бактылуу адам деп көрүшөт. Шейх Хамид Атиг айтат, атын айтыптыр, мен унутуп калдым. Аябай белгилүү бир элди күлдүргөн, комедияга тартылган. Аны көргөндө адамдар биз бактылуулукту сезебиз, ушул киши көңүлүбүздү ачат деп жылмайып күлдүрүп жүргөн адам жакында эле азын өлдү дейт. Өмүр бою комедияга катышып адамдарды күлдүрүп жүргөн адам. Эгер бактылуулук болсо ошол бакты менен өзү жыргаган жок дейт. Себеби жаңы жогоруда айткандай булар тек гана күлкү, ушундай бир реклама сыяктуу жашоосунун экинчи тармагын эле кайсы жерден бир бактылуулук бар да, болбой эле адамда. Бактылуулук бар. Кумары, жашоодо бир ийгилиги, бир бактылуу. Ошолорду көргөзүп калайын дейт адамдарга. Аны карапайым адамдар көргөн мунун жашоо образы ушундай турбайбы? Дайым эле күлүп жайнап, көңүлү ток, шаттыкта, жакшылыкта жүрө турбайбы деп, ошондой болгум келет деп, анан өзүндөгү болгон ыйманын, илимин, мусулманчылыгын, Аллах берген жакшылыктарын баарын көзгө илбей унутуп калат, жоктой болуп калат. Себеби алар дагы бийик нерселерди көрүп алган.